Министрлер кабинетинин 100 күндүк иш планын алкагында Open Space форматында 7 калкты тейлөө борбору республиканын аймагында ачылган. Алар Ысык көл, Нарын жана Баткен областында. Дагы 2 борбор Ош областынын Кара Суу менен Ноокат районунда ачылып, өз ишин баштаган. Калкка санарип кызмат көрсөтүүнү арттыруу, жарандарды сапаттуу, ошол эле учурда ыкчам тейлөөгө шарт түзүүгө жетишти. Ачык терезе форматында ачылган жаңы калкты тейлөө борборлору аркылуу жарандар кандай иш бүтүрө аларын Инфоком мамлекеттик ишканасынын административдик маселелер боюнча директордун орунбасары Азамат Жапаров мындайча түшүндүрдү. Жаңы форматтагы ЦОН бул Open Space үлгүсүндө болот. То есть бул кабинеттер болбойт, баардыгы ачык болот, единое окно системасы кирет. Кызмат көрсөтүү боюнча бул паспорт тууралуу, паспортко тиешелүү баардык кызматтарды берет. ЗАГС тууралуу да баардык кызматтарды ала алат. Ошого жараша бул кадастрдан алуучу справка, мүлкү бар, мүлкү жок, ошол справканы да алса болот ар бир ЦОНдо. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 3-майынан баштап жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык паспорт алууга арыздарды кабыл алуу өнөктүгү башталды. Ушул тапта жарандардан жаңы паспорт алуу үчүн 70 миңден ашык өтүнмө келип түшкөн болсо, анын 40 миңге чукулуна биометрикалык чет элдик паспорт даярдалып берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өкмөттүн 100 күндүк иши дал ушул санариптештирүү иш-чараларын кеңейтүүгө багытталганын белгиледи. Калкты тейлөө пункттары боюнча, ЦОНдор боюнча, значит 5 район жана 3 шаарда жаңы форматтагы 6 калкты тейлөө пункттары, ЦОНдор жана 2 автоцон ачылды. Жарандардын каалоосун эске алып, бүгүнкү күндө ушул ЦОНдордун иштөө убактысын да узарттык. Эртең мененки 8ден кечки 7ге чейин иштеп жатат. 1-майдан 31-августка чейин ID карталарды бекер берүү акциясы бүгүнкү күндө жүрүп атат. Мындан сырткары 1-апрелден тарта транспорттук каражаттардын электрондук паспорту тутуму киргизилген. Бул тутум автоунаанын даярдалган учурунан тарта бажы биримдигинин аймагына импорттолгон учурду кошо алганда утилдештирүүгө же республиканын чегинен тышкары экспорттоого чейинки таржымалын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Аны менен катар эле автоунааны каттоо компаниясы 1-июндан тарта арзандатылган баада жүргүзүлө баштады. Унаа мамлекеттик ишканасынын директорунун орунбасары Бактыбек Шералиев белгилегендей, бул унаа сатуу же сатып алуу процессин коопсуздандырууга көмөк берет. Жалпысынан буга чейин 12 автоунаага паспорт берилген. Автоунааларды кайра каттоонун сбору нулевой ставка менен бекитилет. Мурун 0,3% болчу, ал 150 сомдон 5000 сомго чейин болчу да. Бул автоунаанын объемуна карата, анын чыккан жылына карата ошондой сборлор бар болчу. Азыр болсо 1-июндан баштап 31-декабрга чейин ошол сбор токтолот. Ошол эле учурда санарип кызмат көрсөтүүлөрдү жарандар арасында дагы жеткиликтүү кылуу үчүн калкты окутуу жана түшүндүрүү кампаниялары жүргүзүлүп жатат. Бул туурасында 1-радионун түз эфиринде санарип өнүктүрүү министринин орунбасары Асел Кененбаева билдирип, ал республиканын аймактарында ачылган бардык калкты тейлөө борборлорунда уюштурулганын белгиледи. Калкты тейлөө борборлорунда бизде өзүн-өзү тейлөө борборлор зоналары болот. Ошол жакта биз бардык жабдыктарды даярдап коебуз. Биздин жарандар ошо кызмат алганы келгенде, ошол жака дагы өткөрүп, биздин кызматкерлер ошол кызматтарды кантип өз алдынча баягы мамлекеттик ошол органдарды барбастан эле кандай дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөндөр боюнча тааныштыруу дагы жумуштарын жүргүзүшөт. Бирок эми баягы биз бардык жаштар болобу, жарандарыбыз болобу бардык шарттар түзүлүш керек. Ошон үчүн калкты тейлөө борборлор да функционировать этет. Бирок алакта кызматтарды жеңил жана бат алуу шарттары түзүлөт. Бүгүнкү күндө мына мисалы паспортту мурун 3 саатта ала алыш эмес биздин жарандар. Жана паспортто алардан мурун көптөгөн справкаларды чогултушчу. Азыр болгону эле арызын жазып 3 саатта жаңы паспорт ала алышат. 2020 жылдын 29-июнунан баштап жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында санарип аймак тутумун баскычтуу ишке ашыруу жүрүп жатат. Бул иштин алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 1,5 миңден ашык кызматкери окутулду. Ал эми 2021 жылдын 19-майына карата өлкө боюнча 484 айыл өкмөттү санарип аймак автоматташтырылган маалымат тутумуна туташтырылып, ага 446,554 үй чарбасы жана 1,5 миллиондон көп жаран катталган. Урмат Жээнбеков, 1-радио.